Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи. Педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмүнүн окутуучусу Маткаримова Элнура Жаныбековна. Куратордук саат. БКМ контрагүч 20 тайпасы. Репрессияда курман болгондорду эскерүү. Куратордук сааттын максаты ата бабаларды эскерүү күнүнүн маанисин билишет, Октябрь революциясынын дүйнөлүк тарыхка тийгизген таасирин түшүнүшөт, репрессияда туш болгон инсандар көргөн азап тозокту айтышат. Тарыхый оор учурларды эске алып, Кыргыз Республикасынын президентинин 2017 жылдын 26 октябрынын номер 231 жарлыгынын негизинде 7-8 ноябрь тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү деп жарыяланды. Бул күнү биз өлкө тарыхындагы эң маанилүү жана кайгылуу мезгилдерди эскеребиз. Репрессия деген эмне? Бул сталиндик мезгилдеги мамлекет тарабынан колдонулуучу жазалоо чарасы, көбүн эсе атуу аркылуу өлүмгө тартуу. Репрессияга туш болгондор көргөн азап тозокту алардын туугандары жана жакындары кошо тартышкан. Нечен күнөөсүз адамдарга эл душманы жана эл душманынын куйруктары деген жарлык тагылган. 1937 жылы сталиндик репрессиянын курмандыгы болуп атылып кеткен 137 адамдын сөөгү Чоң Таш деген жерден 1991 жылы 70 жылдан кийин казылып алынып, кайра чоң салтанат менен көмүлгөн. Бул жерде бейкүнөө аталып, кийин кайра акталган Кыргыздын залкар мамлекеттик жана маданият ишмерлери Төрөкул Айтматовдун, Жусуп Абдрахмановдун, Касым Тыныстановдун, Баялы Исакеевдин жана башкаларынын сөөктөрү жатат. Репрессия курмандыктары түбөлүк жай алган жер Чыңгыз Айтматовдун сунушу менен Ата бейит деп аталып калган. Тоталитардык режимдин кесепетинен Кыргызым деген кырчындай азаматтар жаткан жайга Ата бейит ысымы ыйгарылган. Себеби алар улуттун аталары деген наамга толук татыктуу десек болот. Кыргыз элинин мыкты уулдары менен бирге Чоң Ташта орус, украин, уйгур жана башка улуттардын өкүлдөрү курман болгон. Советтик репрессия Советтик Союзда жашаган бардык элдерге залакасын тийгизген. 1937-38 жылдары Кыргызстанда 40 миңдин айланасында адам репрессияланып атылган. Алардын ичинде аскер кызматкерлери, юристтер, медиктер, кыскасы кайсы кесиптин кимиси тың болуп баратса ошолорду тазалап турушкан. Чыңгыз Айтматов 20 кылымда зордук зомбулуктун эң чокусу десе болот. Адамдын оюна, эсине сыйбай турган нерсе бул 37 жыл. Өз элине, өз журтуна, өз мамлекетине ушунчалык зөөкүрдүк, ушунчалык зыянкечтик, ушунчалык зордук, ушунчалык ажал таркаткан эч ким болгон эмес. Тоталитардык режимдин башында турган Сталин мына ушул киши өзүнүн жалгыз бийлиги үчүн, демократия дегенди чекеге жолотпос үчүн ушундай укмуштуу каргашалуу режимди курган. Ошонун аркасында болгон иштерди мына эместеп атабыз. Чыңгыз атабыз айтып тургандай, бул окуя ошол жылдардагы эң төмөнкү жазалоо болуп, ага дуушар болгон, кабылган кыргыз инсандары күнөөсү жок кете беришкен.
35 жашында репрессия маалында күнөөсүз жерден атылып кеткендердин катарына кирет. Бул ошол маалда бул деген шекер деген неме уруудан болгон. Бул шекер деген уруу өтө мындай чирип кеткен бай эмес, өтө итке минген кедей эмес, өзүнүн ашын өздөрү мээнет менен кылып жеген ошондой адамдар болушкан. Бул ошол маалда Чыңгыз Айтматов 6 жашында эскерген. Мен ошол маалда атам эсимде бар. Атам бою узун, кара тоору келген, чачы аркага таралган киши болгон деп атасын эскерген. Бул ошол маалда булар үй бүлөсү менен Ферганада эмгектенишкен. Булар пахта эккендерин бул Төрөгул Айтматов ошол маалда эле мындай чоң иштерде иштеп, башкарып, адамдарды жүгүрүп жүргөн адам болгон. Ошентип анан кийин ал мындай Төрөгул Айтматовдун жанынан адамдар үзүлчү эмес экен да. Ал көптөгөн адамдарга кеңеш берип, баарынын иштери үчүн жүгүрүп, ал ошол кезде эле тынбай мындай 30 жашында эле жооптуу иштер менен иштечкен. Ошол пахтагерлерге техника жетпей калганына ага жардамдашып, сугатка суу жетпей калгандарына аларга жардамдашып эле ошентип чапкылап жүргөн адам болгон экен. Кийин репрессия башталайын деген маалда бул үй бүлөсүн Фрунзеге көчүрүп келгенди ойлойт экен. Анан кийин аялын балдарын поездга алып келип салып, анан поездга алып келип салгандан кийин ал жакта атасы калмак болот экен. Ошентип апасы ушунчалык ыйлап көзүнөн жаш агып турганда атасы ыйлай албай өзүн өзү кармап тиштенип турган экен. Анан кийин балдарым акыркы жолу көрүп алайын дегенсе поезддин аркасынан көпкө жүгүрүп балдарын карап, анан кийин ошентип Төрөгул Айтматов ошол жакта калып кеткен экен. Анан кийин ошол атасын эми көрбөй каламбы деген ой келип, жүрөгү кылт эте чөт экен. Дагы бала кеч киргенче ыйлап, Төрөгул Айтматов ошол репрессия маалында ошол Фрунзедеги түрмөдөн өзү аман чыкпашын сезип, жанындагы Теңир берди деген кишиге аманатын берген. Сырттагы зордук зомбулуктар, репрессиянын күндөн күнгө күч алышы аны мындай мен бул жерден эч качан чыга албасам керек деген ойго алып келген. Ошентип ал 4 баласы менен калган. Нагима Айтматова ошол мезгилде 4 баласы менен калып калган. Мүмкүн ал ошол маалда атасы атылып кеткенин ошол жылдар эле балдарына айтканда, алар атасын ошончалык сагынып күтүп, мына келет, ана келет деп күн сайын жолду карап атасын күткөндөгү калып кала эле, балким бул маалга чейин унутуп оордугубуз мындай жеңил болобу эле деген эскерүү менен анын кызы Роза Айтматова атасын ошентип эскерип кетет. Касым Тыныстанов 1901-жылы Ысык Көл облусунун Чырпыкты айылында жарык дүйнөгө келген. 1930-жылдардын башында кургагучу оорусу менен ооруп, жаңы эле дарыгерлердин жардамы менен айыгып иштей баштаганда, ага эл душманы деген сын табылып, жашоосунда оор сыноолор кабылат. Ал 1937-жылы 1-августта Москвадан чакыртылып, камакка алынат. Ага панисламизм, пантуркизм, улутчул буржуазиячыл жана башка көптөгөн күнөөлөр коюлуп, эч себепсиз камакка алынат. 1937-жылы 5-ноябрда ага атууга өкүм чыгарылып, өкүм тез аткарылып, 1937-жылы 7-ноябрда атууга өкүм чыккан. Ал кабыл алынып, ошол жерде атылат. Кийинчерээк аялы Токтобүбү бул чечимди жокко чыгарып, партиянын алдында актап, ал чечим жокко чыгып, кийинчерээк өлгөндөн кийин гана ал акталып чыгат. Баялы Исакеев системанын ишеничи жана курмандыгы. Кыргыз СССРинин эл комиссарлар кеңешинин алгачкы төрагасы Баялы Дыйканбай уулу Исакеевдин айкели 16 мартта 2017 жылы коюлган. Сталиндик репрессиянын кандуу капшабы 1920 жылдары жатташкан тараптарга кошулбаган, болушунча бейтарап, калыс позицияны кармаган. Баялы Исакеевди да кыйгын өтпөй, аны 1938 жылы жок кылган. Баялы Исакеев 1897 жылы Кошкор өрөөнүндөгү Үкүк деген айылда жарык дүйнөгө келген. Каргадай кезинде орус түзем мектебинин билим алуу мүмкүнчүлүгүнө жетишкен. Анын аркасынан Совет бийлиги Кыргызстанда орнотуу ишине катышкан. Бир топ жоопкерчиликтүү иштерге аралашкан. Баялы Исакеев ат башыдагы жалгыз орус түзем мектебин бүткөн. Ошол кезде мектептин директору Иван Шах Хворостов деген киши иштеген. Ал мектепти Касым Тыныстанов да бүткөн.
1932 жылы Исакеев 1916 жылга арналган бир нече макалаларын жазган. Исакеев совет бийлиги кезинде партиялык курстарда окуп, өз мезгилинин билимдүү кадрларынын бирине айланган. Жаңы бийлик тапшырган кызматтардын баарын айныксыз аткарып, кийин жалган жала менен 1938 жылы ноябрда атылган. Сөөгү чоң таштагы ак жеринен атылып кеткен кайрандардын катарына жайгаштырылган. Рахман Жусупов 1901 жылы Күнгөй ак суу болушунун Чиркөй кыштоосунда азыркы Ысык көл районунун Жаркынбаев айылында туулган. Анын сөөгү 1991 жылы Ата бейит көрүстөнүндө коюлган. Рахман өз элинин тарыхы изилдөөчү катары республиканын тарыхы илимий өнүгүшүнүн башатында турат. Анын республика тарыхы алгачкы эмгеги 1928 жылы Кыргызстан деген ат менен жарык көргөн. 1916 жылы көтөрүлүштө чындыкты, акыйкаттыкты жазат. Күндөлүгү жана башка китептери менен белгилүү. Жусуп Абдрахманов кыргыздардын чыныгы патриот адамдарынын бири. 1933 жылы сентябрда Компартияга каршы аракеттенген деген жала менен иштен бошотулуп, партиянын катарында чыгарылган, айдалган. 1937 жылы 10 июнда алардын уюмунун катарында деген жала менен камалган. 1938 жылы атылган. Сабактын максатына кайрылсак, ата-бабаларды эскерүү күнүнүн маанисин билдиңер. Октябрь революциясынын дүйнөлүк тарыхка тийгизген таасирин түшүндүңөр. Репрессияда туш болгон инсандар көргөн азап тозокту айта алдыңар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.